Америка күйүп жатат, өрттөнүп жатат. Мунун негизги себебин изучать этип изилдеп келсеңиз 3 бөлүккө бөлүп карасак болот. Американын ошо өрт себебин 3 бөлүккө мусулмандар мынтип карасак болот да сырттан. Биринчиден, бул өч алуу. Бүгүн көпчүлүк мусулмандар айтып атат, ошонун тилинде мен айтып көрөйүн. Мына байкасаңыз, Калифорнияда, ошо Лос-Анджелесте эң көп богатыйлар, байлар, актерлор, бир актерлордун дагы сүрөтүн чыгарышты го. Ошонун мусулман болгондугуна байланыштуу, Куранды кармап, Куранды мусулмандарга күчтүү сый урматы болгондуктан аны үй күйбөй калды, бул Аллахтын мужизасы деп чыгарышты. Чындыгында мындай мужизалар эсептесек эсебиге жетпейбиз. Аллах Таала көрсөтүп кое берет. Өрт болуп атат, бир үй тирүү калды, бир мечит тирүү калды, өрт жетпей калды. Бул албетте. Мында карасаңыз, ошо коронавирус келгени, өрттүн келгени, шамалдын келгени бул бардыгы Аллах Тааланын аскери болуп эсептелет. Америка эң көп Израилга жардам берди. Газаны жок кыл деп, мусулмандардын үстүнөн бастыр деп, жалпы статистиканы карасак, 80 миллиард доллар жардам бериптир. Эми бүгүн ошо Калифорнияда өрттөрдүн, оттун жөнөкөй эле келип, эч кандай бомбасыз, эч кандай жардыруусуз келип чыккан өрттүн чыгашасы 150 миллиард долларды чыгашаны түзүп койду да. Мындай карасаңыз, бул жактан өч алуу деген маселе бар да. Аллах Таала ал жердеги жетимдерди, ал жердеги мусулман байкуштардын өчүн алды деп карасак болот. Бул жактан бул чыныгы, анык нерсе. Бирок экинчи тарап, урматтуу мекендешим, мындай байкасаңыз, бүгүн мусулмандар күлүшүп атат да. Америка сага ушул нерсе керек эле. Ушул нерсе керек эле сага. Өрттөнүп атат, күйүп атат. Бул ушу өрттөнүп, Америка кошулуп, жанындагы Европа кошулуп, андан арага эмеге Израилге өтүп кетсин бул өрт деп дуа кылгандар дагы жок эмес. Бирөөгө мусулман эч качан жаманды каалабайт. Ал мусулман эмес, кафир болсо дагы, жаныбар болсо дагы жаманды каалабайт, зыянды каалабайт. Мусулман ошондой болот. Керек болсо ошо кафирди дагы мусулман болуп бейишке киришин тилеп дуа кылат. Айтайын дегеним, биз эч качан күлбөшүбүз керек. Бирөөнүн башына иш түштү, ал ким болбосун, айырмасы жок. Үстүнөн күлбөшүбүз керек. Бирөөнүн үстүнөн күлбөгөн эч убак күлбөгөн. Сенин да үстүңнөн күлгүүчүлөр ар дайым табылат. Мусулмандар, бүгүн үстүбүздөн күлүштүбү бирөөлөр? Бизге зулумдук кылыштыбы? Алар сөзсүз жообун алат. Бирок качан андык эмес нерселерде, андык эмес маселелерди үстүндө биз күлүшүбүз керек. Ал жерде өрттүн астында калып аткан балким эч кандай зыян бербеген, мусулмандарга зыяны тийбегендер дагы көп балким. Үчүнчү маселеси, үчүнчү жактан карап көрө турган болсок, албетте саясий оюндар. Бул жерде кээде бир жерде өткөтүшкө туура келет, кээде бир чоң имаратка самолет турдуруп жардырышка туура келет, кээде бир түрмөдөн атайын бир эки адамды качырышка туура келет. Бул неге деген максатта кылынат десеңиз, бул ошол жерге туризмди тартыш үчүн, ошол жер эртең тарых болуп калышы үчүн, печать болуп басылып калыш үчүн, дүйнө жүзүнүн вниманиясын элдерди бүт ошол жерге чекитке тартыш үчүн бүткүл дүйнөлүк жаңылыктар, бүткүл дүйнө көзүнүн ортосунда болуш үчүн кээде ушул маселелер кылынат. Ушул нерселер кылынат да, урматтуу мекендешим. Бир түрмө бар, мисалы үчүн Америкада бир деңиздин ортосунда кургактылыкта бир түрмө бар деп коелу. Ал жерден эч ким качып кете албайт. Биринчиден, ал жерде ичидеги аскерлерден кача албайт, ал жердеги курал-жарактан кача албайт, ал жердеги түрмөдөн кача албайт, ал жерден чыкса дагы деңиз турат, суук, өлүп калат тоңуп, ал жерден эч ким качып кете албайт да. Бирок атайын ошону тарыхта калдырыш үчүн, кийин туризмди күчөйтүрүш үчүн ошол максатта 2 адам, 3 адамды качырат. Өлүгү дагы жок, тириги дагы жок. Негизи алар качып эч бир жакшы жерде жашаттырып койгон болот, өзү мамлекет атайын. Бул уюштурган болот. Неге? Себеби туризмди тартыш үчүн, кийин бул тарыхта калдырыш үчүн. Ушундай
сырдуу нерселерди кылып коюшка туура келет кээде. Неге десеңиз, кийин бул жерлерде музей ачылып, кийин бул адамдар ошол жерге тартылыш максатында. Бир нерсени тарых деп айтыш үчүн тарых жаратышыбыз керек да. Ошондой экен, бул үчүнчү жактан карасак, бул жерде саясий нерселерди айтышыбыз мүмкүн. Эмне болгон тагдырда дагы мусулмандар эч качан бирөөнүн үстүнөн күлбөшүбүз керек. Сага туура болушу жетпей турат эле дебешибиз керек. Ар бир нерсе Аллахтын иши. Аллахтын каалоосунда, Аллахтын колунда. Ошондой экен мусулмандар бүгүн өзүбүздү ойлойлу. Биз Американын өртүн өчүрүп кое албайбыз бул жерде туруп. Миң жаман сөздөрдү айтуу менен, миң жаман көз караштар менен, же кол чабуулар менен. Биз бүгүн өзүбүздөгү өрттү өчүрүшүбүз керек. Бүгүн бизде мусулмандардын арасында бузукулар көп, арактан таштай албай жүргөн, Сойкул көчөсүнөн чыга албай жүргөн, аракты ичип бутканын ичиге түшүп калып, ошо бутканын ичинен чыга албай жүргөн. Бул дагы мындай кыпкызыл болуп өрт болуп жанышы шарт эмес. Мына ушул чыныгы өрт болуп эсептелет. Сөзсүз заправкада күкүрт чагылып, бир жер жарылып күйүп кетиши шарт эмес. Биз ансыз деле күйүп, акырын жок болуп атабыз. Тилибиз жоголуп кетип атат, кыргыз тили. Бул өтө катуу өрт болуп эсептелет. Бул акырын күйүп атат. Бүгүн аны ушул себеп өчүрүп калбасак, эртең башкаларга кул, маңкурт болуп калабыз. Америкадагы өрттү өчүрүштүн ордуна биз өзүбүздөгү өрттү, жан үйүнүбүздөгү өрттү өчүрүшүбүз керек мекендештер. Бул маселеде ойлонойлу. Салам.